Assalamu alaikum жалпы мекендештер, амансыздар. Сіздер мен кайрадан эле Москва Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы? Москвадагы маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз. Сіздер бирден лайк басып, бизди колдоп кетиңиздер. Бүгүн 29 майда Москвада Шереметьево аэропортунда 20дай биздин кыргыз жарандын артка мекенге кайтарышты. Кайтаруу себеби Россия коопсуздугуна кедерги болгон мүмкүн болгон айыптоо менен депортация болгон. Жигиттердин биринин айтымында сакал койгондугуна шектүү адам катары депортация болгон. Ал эми кээ бир жарандардын телефондорун текшерип, ислам аалымдарынын видеолорун көргөндүгүнө байланыштуу кайтарып жатканын айтып өттү. Андыктан мекендештерге эскертүү: Россияга келчү болсоңуздар, телефондордо динге байланыштуу материалдарды өчүрүп, мүмкүн болсо сброс кылып же телефонду таштап эле келгениңиздер оң. Же кнопочный телефон көтөрүп өтсөңүздөр ыңгайлуу. Кийин жаңы телефон алып иштете бересиздер. Маалыматты сөзсүз таркатып коюңуздар, группаларга жаңы келаткан биздин мекендештерге жардам болсун, билет алгандар билетине күйүп калбасын. Бул жигит таксиге чыгып, ожиданияда бекер убакыт өткөрбөйүн деп тренировканы улантууда. Бул да болсо өзүнүн пайдасына иштеп жатат. Кандай дейсиздер? Бул аял билет албаган үчүн, контролерду ургандыгы үчүн 5 жыл түрмөгө олтурат. Москвада мындан сырткары дагы ушундай сулуу адам өлтүргөн айымдарды камакка алды. Бул айымдар топтолуп пенсионерлерди алдап, алардын квартирасын өздөрүнө өткөрүп, аларды кийин өлтүрүшкөн. Туугандар, ушул маалыматты дагы сөзсүз бөлүшө кетиңиздер, себеби аэропортто азыр текшерүү каттуу. Москва Telegram группасында дагы Сыймык деген бир жигит жаза кетиптир. Оба тууган, регистрация текшерип калды. Азыр биринчи жүгүңдү өзүңдү текшерип атканда эле ошол жерде туруп алышыптыр. Жакынкы арада бир адам кетти эле регистрацияны текшерди. Азыр өткөнкү атышы болгондон кийин тагаларыбыз көп болуп калыптыр. Аэропортто алар эң башкысы суроогун гана карап жатат. Бизде ошондой болду. Башкаларды кандай билбедим, ар кимде ар кандай ситуация болушу мүмкүн. Ошол себептен алдын ала даяр болуп койгонуң эле жакшы. Бирөөлөр айтса эле текшербей атат десе, барып алсаң тескерисинен болуп текшерип калса өзүңө минус болот. Ошондо даяр болуп, ошого даяр болуп эле барган жакшы. Документке так болуп дейт. Ошондуктан сөзсүз түрдө регистрациядагы сахарова кагазындагы колдон келсе тактап полный комплект документ кылып барганыңыздар оң. Себеби ар кандай ситуация болот, ошого даяр болуп барган туура болот. Андыктан ушул маалыматта сөзсүз бөлүшүп коюңуздар тууган уруктарга, себеби билетке күйүп же чек арадан кайтып кечеги жигиттерге окшоп чек арадан кайтып кетип жүрбөсүн. Группалар сиздерге пайда алып кел деген ойдобуз. Сөзсүз түрдө жакындарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар, группаларга таркатып, каналга катталып, лайктан басканды унутпаңыздар туугандар. Арзан, таза, жумшак жаш кунажындын халал союлган эттерин заказ кылыңыздар. Үйүңүзгө бекер жеткирилет. Килограммы 540 рубльдан. Номерлер экранда, эсен ажы кызматта. Кантсе да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак, документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар болот. Мекенден жаңы келгендер үчүн 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан жазыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, мекенге баарыбыз эсен-аман баралы. Жакшылыктарда көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.